Gelsen uyga kirgizmeyim. Darvazadan turtup salam dedi. Tursan Melisa'ga salıp berem. Gelbe dedi. Үйүн өзүнүн баласына, небересине алдоо жолу менен ар кайсыл жерде баш байнек сурап жүрөт да. Деп алдап алып барып, келин уулу кубалап чыгарып салып, алдырып ийип эле ошол үйүнө эле баргысы келет. көчөнү көстөрүп жөнөйт кой, мен барам, башка үйгө барайын. 10 gündür içinde ölüp kaldı. İçimen çıkan bala olgundan keyin büyütün tartıp oturup kaldım. Ошол киши ишти карап атып, ушуну көзүнө жашал деп. Ушунча жыл иштеп жүргөн адам болсо, ошол жаш бала менен мушташабызбы? Өзү жолдош экөө ылайдан колу менен томолоктоп салган үйүн бүгүнкү күндө кандайдыр бир өзү 4-класс билим менен мыйзамды билбей калгандыгынан, карлыгынан пайдаланып, алдап бүгүнкү күндө көчөдө калтырып койгон абал боюнча ишти бир толук көзөмөлдөп берүүңүздөрдү. Эгер коомчулук жардам берем дегендер болсо, ал киши кызы дайыма жолду алып жүрөт, нары алып жүрөт, бери алып жүрөт. Мына кызынын мен телефонун айтып коеюн: Иманбаева Чолпон 0701 07 88 10. Ушул кишиге телефон чалып маалымат алсаңыздар болот. Жардам берем десеңиздер болот, түздөн түз жолугам десеңиздер болот. Кайдыгер карабайлы, урматтуу момун мусулмандар. Исаева Жумай бүгүнкү күндө өзүнүн көйгөйүн 4-класс билимин айтып, өзү карлыгын айтып, 2009-жылы балыкчыда үйүн алмаштым деп, Сокулук районуна Новопавловка айылына келип, Карсакова көчөсүнөн алмашылган үйгө кирип жашап, 6 айга жетпей ал үйдөн кубаланып калып, көчөдө калып, ушул мен эмне үчүн көчөдө калдым деп мага ишеним кат берип, ошонун негизинде кайрылгандыктан мен ушул ишти алып барып, ишенимдүү өкүлү болуп иш жүргүзүп жатам. Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге кайрылуубуздун себеби ушул бүгүнкү сиздердин жүргүзүп аткан саясатыңыздарды биз өзүбүз көрүп атабыз, жүрөгүбүз менен сөзүп атабыз. Үйү жокторду үйлүү кылып атасыздар, документи жокторду документти кылып атасыздар. Бул сиздин бүгүнкү күндө бийликтин карапайым калктын жүрөгүнөн орун алгандыгын билдирет да, урматтуу бийликтин өкүлдөрү. Бүгүн бизге атайын ушу сиздерге кайрылууга ушул жардам берип аткан Сокол редакциясынын жамаатына ушул күнгө жетпей, ушундай кайрылууну сиздерге жеткире албай барбаган жерибиз калган эмес. Бүгүн ушул жамаатка чоң терең ыраазычылык. Ушул кайрылууну уккан ар бир кыргыз жараны жүрөгүнөн тынч түнөк орун алып, мындай нерсе адам баласынын башына келбесин деп эсептеши мүмкүн. Бүгүнкү биздин кайрылуубуздун себеби, кыргызда жакшы макал бар: балаңдан бөлүп кутуласың, небереңден өлүп кутуласың деп. Бүгүнкү күндө өзүнүн үйүнөн небересин аркылуу кубаланып, көчөдө калып, азыр ар кайсы кыз балдардын үйүндө баш байнеп жүргөн, издеп сотко кайрылып акыйкат издеп аткан Исаева Жумай апанын кыскача тагдырынан башынан өтүп кеткен окуясы боюнча бүгүнкү күндө ал боюнча алгылыктуу иштер жүрүп жаткандыгына жана ишти карап бүгүнкү күндө мыйзамдын талабына жараша чечим чыгарган сотторго ыраазычылык билдирүү, келечекте бул иш боюнча эмне күтүп жаткандыгы боюнча коомчулукка маалымдап коюуну туура көрүүбүз. Иш калыс мыйзамдын талабында чечилиш үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин коомдук кабылдамасына атайын биз даттанууга кайрылганбыз. Бул иш азыр Кыргыз Республикасынын президентинин көзөмөлүндө. Азыр мыйзам жанагы үй бүлөлүк зордук зомбулук, гендердик саясат боюнча азыр элге жеткиликтүү болуп, бул боюнча кандай иш чаралар алынып барып атканы азыр коомчулукта кеңири белгилүү. Мына бул менин жанымда отурган апа бүгүнкү күндө 90-дын кырына чыгып калган Исаева Жумай деген апа. Бул киши өзү Балыкчы шаарынын бүгүнкү күндө Райымбекова көчөсү, ал убакта Верхняя көчөсү экен. Ошол үйдө жолдошу экөө үй салып, үй куруп, балдарынын баарын чоңойтуп, бүгүнкү күндө ошол өзүнүн баласынын алдоосу менен ошол үйүн баласынын айтуусу боюнча Сокулук району Новопавловка айылы Карсакова көчөсүндөгү үйгө алмашып, азыр ал үйдөн небереси кууп чыгарып, ар кайсыл жерде баш байнек издеп жүргөн киши. Бул кишинин азыр бүгүнкү күндө катталган жери ошол аксакалдын
мурунку өзүнүн жолдошунун үйүндө дагы эле катталуу болуп жүрөт. Тактап айтканда өзүнүн үйүн мыйзамдын талабына жараша алмашуу жүргүзгөн, бирок кандайдыр бир бурмалоо менен өзүнүн алмашкан үйү сатып алуу, сатуу жолу менен небересине катталып калып, азыркы күндө бир эмес 10 жолу небересине барып, ошол үйгө кире албай жүргөн адам. Бул иш боюнча алмашуу процесси 2009 жылы бул кишинин өзүнүн баласы бүгүнкү күндө көзү өтүп кеткен Иманбаев Жолдошбек Шабудинович аркылуу жүргөн. Ал киши бул кишинин үйүн алмашып жатканда өзүнүн келинчеги Асанова Анипа Асыпбековнага үй жанагы Новопавловкада Карсакова көчөсүндө катталган үй Сыдыкбекова Мира дегендин наамынан ишеним катты өзүнүн келинчеги Асанова Анипа Асыпбековнага алып, ал үйдү болгону 100 000 сомго гана баалады кылып туруп, ал киши өзүнүн баласы Иманбаев Азамат Жолдошбекович дегенге каттатып, бүгүнкү күндө мамлекеттик каттоодон өтүп, колуна жеке менчикке укук берүүчү күбөлүгүн алып, ошол киши мен менчик ээсимин деп бул үйдү киргизбей жүрүүдө. Бул киши өзү 4-эле класс билими бар. Ушул күнгө чейин, тактап айтканда 2023 жылга чейин бул өзүнүн үйү, алмашылган үйү сатып алынып, небересине мыйзамдаштырылганын билбей жүргөн. Ортодон ишенимди өкүл алган, Сокулук райондук сотуна кайрылган, кандайдыр бир себептер менен бул киши жок болбой калды, уулуңуз менен өзүңүзчө чечишпесеңиз болбойт экен деген гана жалаң шылтоолор менен бир тараптуу гана соттук териштирүү жүргүзбөй жүрүп келип, соттук териштирүү 2024 жылдын январь айында Сокулук райондук сотунда каралды. Бул ишти караган судья Касымалиев Бакыт, бул киши өзү айтып атпайбы? Ошол киши ишти карап атып, ушуну көзүнө жашалды. Мен да чоң энемдин колунда чоңойдум элем, урматтуу кайрылуучулар. Ушундай кантип болсун, Кыргыздын тарыхында барбы? Ушул небере чоң энесин кууп чыгат деген деп ал киши өзүнүн талабы менен Сокулук райондук сотуна Карсакова көчөсүнүн боюнча документтерди суратты. Балыкчы шаардына Верхняя Райымбекова көчөсү боюнча бардык документтерди суратып, ишти толук изилдеп, бүгүнкү күндө ошол апанын 2023 жылы гана ушул сатып алуу сатуу келишими болгонун билгенин тастыктап туруп, анан кийин соттук отурумга жоопкер катары Иманбаев Азамат Жолдошбековду бир нече жолу чакыртып, калкты тейлөө борборуна маалымат алдырып, ал кишинин жашагандыгын тастыктап, соттук отурумга бир жолу келбей койгондон дагы 16 январь 2024 жылы сырттан чыгарылган чечимин чыгарган. Бул судьяга апа аябай ыраазы болуп, ошол боюнча ошол соттун жана чакырган талаптарынын негизинде алдырган документтердин баарын карап, ошонун негизинде бул апа иштин маани маңызы боюнча түшүнүп, бүгүнкү күндө алданганын нак толук билип отурат деп айтсак жаңылбайбыз. Жоопкер Иманбаев Азамат Жолдошбекович бул кишинин небереси бир эмес бир нече жактоочу жалдап 16 январь 2024 жылы сырттан чыгарылган Сокулук райондук сотунун чечимин мен жок, менин катышуумсуз, мага кабар бербей, менин даттанууга карата укугумдан ажыратып, ишти карап койду деп, кайра Сокулук райондук сотунан ишти буздурду. Сокулук райондук сотунан иш боюнча кийинки алган судья Курманбеков деген судья ишти кайрадан баштап, мурунку сырттан чыгарылган чечимди жокко чыгарып, иш боюнча ал киши толук изилдеп, мурдагы берилген далилдерге баа берип, бул үйдү негизи Умарова Ирина Умаровна дегенден сатып алган. Ал киши кезинде Казакстандын жараны болгондуктан бул турак жайды өзүнүн наамына мыйзамдаштырбай, бир тууганы Сыдыкбекова Мира Умаровна дегенге каттатып койгондугу боюнча
толук тастыктоо жүргүзүп, Сыдыкбекова Мира менен Сыдыкбекова Ирина Умаралиева Ирина Умаровнанын бир туугандыгын толук тастыктап, ийне жибине чейин териштирип, ар бир далилдерге баа берип, мыйзамдуу чечим чыгарып берди. Бул судьяга ишти ушундай акыйкат карап, тастыктап, бүт чыгарып бергендиги үчүн апа ар бир турган сайын батасын берип, көзүнөн жаш алып, ушул күнгө чейин ыраазычылыгын билдирип келет. Эми биздин кайрылып аткан себебибиздин дагы бир себеби болуп атат. Жоопкер Иманбаев Азамат Сокулук райондук сотунун сырттан чыгарылган чечими боюнча дагы кийинки чыгарылган чечими боюнча нааразы болуп, дагы бир айта кете турган нерсе, ошол Сокулук райондук сотунда процесс жүрүп атканда карап аткан судья сурады: сиз бүгүнкү күндө үйдүн толук кандуу менчик ээсисиз. Үйдү кандайча сатып алдыңыз, кандай жолу менен сатып алдыңыз, ушуну боюнча коомчулукка маалымат мен айта кетейин, ушул жер тастыктаган жерин. Анда Иманбаев Азамат айтып атат: мен Асанова Анипа өзүмдүн энемен 100 000 сом санап берип ушул үйдү сатып алгам деп. Судья кайра тастыктап, мен протокол, мен өкүл катары катышып атып, айтып атам, протоколго түшүрүп коюңузчу, урматтуу төрага. Дагы бир жолу кичине ушул жерин тастыктап коелучу, сатып алгандыгын. Нак эле өзүнүн эмгегине сатып алыптырбы? Айтып коюңузчу, кимден сатып алдыңыз десе, мен өзүмдүн энеме 100 000 сом берип сатып алгам деп атат. Урматтуу коомчулук, бул киши азыр бир гана пенсия менен жашаган адам болгону. Ошол жерден, ушул жанагы Сыдыкбекова Мирадан ошол сатып алуу сатуу келишимин жокко чыгарып атканда, биз үй боюнча отчет даярдап келгенбиз. Кайра эле ушул турак жайды убагында Исаева Жумай сатып алды деп таап берүү боюнча сотко. Мынау менин колумда 2 апрель 2024 жылда ошол үйдүн баасы боюнча отчету турат. Бул боюнча апанын кыздары тыйынын чогултуп берип, атайын бул документти даярдатканбыз. Бирок апанын колунда мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан мурдагы сатып алуу келишимин кана жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошондо биз 43 000 сом мамлекеттик чыгым төлөп, Сокулук райондук сотуна кайрылганбыз. Экинчини төлөп сатып алды кылганга бул кишинин мүмкүнчүлүгү жок болуп калды. Урматтуу коомчулук, азыр бул боюнча апелляциялык даттануу түшкөн. Мен апелляциялык даттанууга каршы пикир келтиргем. Мен эмнегедир 43 000 сом мамлекеттик алым төлөп, Сокулук райондук сотуна бул киши пенсионер болсо да кайрылсам, кандайдыр бир себептер менен 10 000 бирдеме сом гана төлөнгөн госпошлина менен Чүй облус соту муну өндүрүшкө кабыл алып койду. Иманбаев Азамат Жолдошбековичтин бир тууган эжеси, аты ким эле апа? Кундуз. Иманбаева Кундуз. Иманбаева Кундуз бул кишинин небереси. Ошол киши 2023 жылы сиз жөн эле убара болуп атасыз, сиз бизге келбеңиз, биз сиздей адамды тааныбайбыз. Ал үйдү биз сатып алды кылып мыйзамдаштырганбыз. Ал киши өзү Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө тергөө кызматында иштеген экен, мыйзам жагынан билими бар экен. Ошол киши апага ушинтип айтып, ал үйдү биз сатып алды кылганбыз. Кайсыл жака барсаң да буса албайсың дегенден, апа ошондон кийин анан жана Умаралиева Ирина Умаровнага барып, сиз деген менин үйүмдү алып ээлик кылдыңыз. Сиздин үйүңүздү мага кандай мыйзамдаштырдык элек дегенде, ошол мезгилде сиздин үйүңүздү биз алмашкан менен сатып алды, сатып алуу келишим менен мыйзамдаштырганбыз деп жооп бергенден кийин гана апа ушул боюнча териштирүү иштерин баштап, ошону менен бүгүнкү күндө соттук отурумдар болуп келатат. Азыр апанын чын-чынына келгенде балыкчыда бир кызы турат, ал киши деле кайын журттун үйүндө турат, авариялык абалда. Ал кишинин үйүнө барды, ошол жерде биртке жүрдүү болуп жашайт. Бул кишинин да жолдошу каза болуп калган. Экинчи Жумгалда дагы бир кызы бар. Ал кишинин дагы бир оорусу серьезныйраак, медициналык заключениясы бар. Ал киши жерде да туруктуу бул кишини үйүнө кепилдик кылып киргизип ала албайт. Бүгүнкү күндө Исаева Жумай
мындайча айтканда эч кандай өзүнүн үйүн, өзүнүн баласына, небересине алдоо жолу менен бүгүнкү күндө мыйзамга тууралап, мыйзамдаштырып коюп, өзү ар кайсыл жерде баш байнек сурап жүрөт да. Коомчулуктан да кайрылып, колдон келсе, мүмкүнчүлүк болсо, ушул кыргыздын тарыхында мен билгени биринчи жолу болуп атат окшойт деп ойлойм. Ушу небереден куулуп көчөдө калган эненин тагдыры биринчи жолу болуп атат окшойт деп мен өзүм эсептейм. Ушул жашка келгенче мен мындайды окуган да эмесмин, көргөн да эмесмин, билген да эмесмин, башымдан да өткөргөн эмесмин. Мен бул ишти алганда бул мага аябай оор тийди. Кандайдыр бир мусулман болгондон кийин чоочулоо да болду. Ушундай кантип болсун, биздин каныбызда ушундай барбы деп. Анан урматтуу Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, өзгөчө сизге ушул улуттук коопсуздук комитетин жетектеп атасыз. Мыйзамдык көзөмөлдүүлүк сиздин колуңузда болуп атат. Сизге карата болгон кайрылуу, ар бир кайрылуу кайра ошол бата менен кайтып атат. Ушул сизге кайрылган адам батасын берип, кайра өзү чагылдырып, кыскача бир убакыт таап, сизге, сиздин үй бүлөңүзгө, жалпы сиздин жамаатыңызга ушу ыраазычылык билдиргенге чоң өзүнүн аракетин жасап ушуну билдирип атат. Президентибиз деле кыдырганда элди аралап, ушу элдин арасынан картаң кишилер менен колун кармап учурашып, ошолордун көйгөйүн угуп, бүгүнкү күндө пенсияга болгон кандай жашоо болуп атканын сурап атат. Пособие алып аткандарды жөлөк пулдарга кандайча жардам берип, ага ишкерликке бут ачып берип атат. Ошолордун баарын, кадамдарын баарын көрүп атабыз. Ушул адамдын кайрылуусун, ушул адамдын тагдырын кайдыгер калтырбай, ушул керек болсо ушу өзүңүздөрдүн атайын юристтериңиздер менен менин кабыл алуума мени чакыртсаңыздар, мен да барганга макулмун. Тийиштүү документтерди көтөрүп барганга макулмун. Тийиштүү документтерди талап кылып, суратып деле чын-чынына аныгына жетип, ушул ишти көзөмөлгө алып берүүңүздү суранат элек. Азыр мен баягы иштин кичине юридикалык жагын өзүм да кичине мындай мукактанып, жакшы айта албай калдым деп өзүм эсептеп атам. Потому что буну даярданып келгенде оңой болот экен, айта келгенде мындай адам баласына оор эле болот экен. Анан ушул апанын кыскача өзүнүн оюн, кандай болгонун, эмнеге ушул себептер менен ушул жерге келип атканын, кандай иштер менен, бүгүн кайда болуп атканын, кандай күн көрүп атканын ушул боюнча апанын өзүнүн оозунан уксак. Апа, окуя боюнча кыскача айтып бериңиз өзүңүз. Окуя боюнча кыскача айтсам, мен муну кенеде ушу 25 жашымдан баштап колум менен камырдай жууруп, тамсалган Сабышкам экөөбүз бир кишиден жардам алган жокпуз. Анда бул Азаматтын папасы жаңы төрөлгөн убак болчу. Азаматтын папасынын колу да тийген жок. Ал 8 жашка чыкканда үйдү бүттүк Сабышкам экөөбүз. Анан эми ошондон бери бул Азамат мен неберем экени чын, бирок менин колумда өскөн жок бул бала. Менин балдарым менен чоңойгон жок. Мен 6 балам бар болчу, бирөө өлүп калды, жанагы Азаматтын папасы. 5 бар азыр. 5 баламдын бирөө менен да учурашпайт, саламдашпайт, катышпайт. Анан бугандай эле мен үйүмдү талаша турган эмне акысы бар, эмне укугу бар. Өзүмдүн балдарым турса, неберем эмнеге талашат? Сатып алган жок, салып алган жок. Жолдошбек киргизбей койгон, Жолдошбек айткан өлөрдүн астында өлө турган күнүн билген окшойт. Апа, үйгө келип Жолдошбектен мырза үйдү ээлеп калчы деди. Мен ошондо квартирада болчумун. Аркы беркин ойноп эле келгичек деле балам 10 күндүн ичинде өлүп калды. İçimen çıkan bala olgundan keyin büyütün tartıp oturup kaldım. Annayinle Joldoşbek'in 40'ına çeyin gelsem hele Azamat gel apa çok yaşaylı dedi. Ay balam rast oldu men geleyim desem hele gayra çok apa ızvan tek de apa gel de gelsen uyga kirgizbeyim ayal sen gelsen ayalım gitem de otur. Uyga kirgizbeyim dedi enne kılıp kirgizbeysin darvazadan türtüp salam dedi. Türtüp salsan jığılıp kalıp turbaya kalam bu turam da kalam gelem ben de oşansam. Yok apa tursan Melisa'ya salıp verem gelbe dedi.
Anam bolboy айыл өкмөтүнө бардым. Айыл өкмөтүнө тиги эмеге. Новополкада. Айыл өкмөтүнө барсам бир Алмаз деген юриске берди. Алмаз деген юрис эки ай алып жүрдү, 3 ай алып жүрдү. Бир күнү звонить этет. Ай Жумай эже, мен Алмазмын деп. Эмне болду балам? Ай Жумай эже, башка балдарың бар турбайбы? Небереңден үй талашпай эле, ошол тиги башка балдарыңкына жүрүп тур дейт. Башка балдарыңкына жүргөндө балам, алар эчак үйлөнүп, жайланып, эчак беринип чыккан. Анан мен үйүмдү Азаматка алдап ийдим деп кантип башка баламкына барып атам мен. Ошентип эки кызымдыкын да алмак салмак жүрөм. Анан балдарымкына деле батпайт экен, ал мурда үйлөнүп, жайланып кеткен эмелер бөлөк болуп калыптыр. Анан эки кыздыкында жүрөм. Бирөөндө бир ай мында, бир ай тигинде өзүмдүн үйүмдү керек болсо, мүмкүн болсо законго ылайык алып бергиле. Законго ылайык алам деп мен бу бала менен жаман жакшы айтышпай, законго тууралап туруп алайын деп жүрчүмүн. Анан аягында күчкө салып кирди, мажбурлап, зорлук кылып кирди. Ага деле макул болбой турам. Ушул тамынын өзүнүн төрөлгөн баласына келинине алдатканда 14 жыл 15 жылга карап кетти. Аны деле орто жолдо билбейбиз. Мен билгеним 7-8 жылдайын билип, качан биз үйгө ушинтип келип атып, ай эжекең тигинтип жүрөт, эжекең минтип жүрөт деген элден уккан сөздү угуп чачалап, кой эжеке кел бияка. Эки кызым бар, уулум бар эле, эмне болуп калдың, кайсында мындай акыбалга эмне туш келип калдың деп сураштырып үйгө алып келип, анан дарылатып, карап, айлап, жылдап дегендей кайра чакырып, кайрып менин кыздарым, менин балдарым да доктор, врач күйөө балдарым бар. Булардын баары дарылатып, ушинтип көз салып жүрдүк. Ошол көз салып жүргөн мезгилде билдик. Жанагы өзүнүн баласы ушу тамды чүйгө алмашып, ошондон чогуу жашайлап, жаңыз туруп атасыз биякта деп алдап алып барып, келин уулу жарым жыл батырып жашагандан кийин кубалап чыгарып салып, анан кийин алар өзү ооруп калган кезде кайра бир чакыртып, ай апа, мен туура иш кылып койдум башында. Эми мени кечир. Мен небереге оформить этип койдум эле, болду, убактылуу деп коюптур, алдаптыр. Анан ушул келип небере менен жашаңыз. Мен ооруп калдым дейт, аңчы эле бул киши ойлонуп келейин деп аткан кезде уулу да өлүп, анын арасынан бир ай жарым ай өтүп туруп келин да каза болуп калат. Мына бу да өзү Алланын тууралган маселеси болуп, баласынан да келининен да ажырап калгандан кийин бул киши карайлап калат дагы 2 ай 3 айдан кийин баягы неберенин үйүнө барат. Ай балам, неберем, сен мени батырып жашайсыңбы? Ооба жашайын. Жашатам, багам дейт. Кайра үйүнө кеткенден кийин балыкчага барып квартирада жүрөт бул киши. Ошол кезде кайра небереси звонить этет. Ай, чоң апа келбей эле коюңуз. Менин колуктум келбе деп атат сени. Келсең жашатпайм мен, кубалап салам сени, кеткилиң деп. Андан кийин менин күйөө балам дагы, менин кызым дагы, мен бияка звонить этем шаарга, ебай эжекени карабай коюптур, ал кандай азамат бала экен, ал ушунчалык азаматтан азаматпы же өзү эле мындай баатыр чыккан азамат бекен, көргүлөчү деп булар барса дагы таптырбай качып кетип айласын кетирет. Анан мен да келем. Кыдырып келсем дагы качып кетет. Анан такылып ошол жерде жүрө бербейм. Мен 2-3 жолу келдим. Такыр таптырбайт. Кийин башка кайрымында күйөө балам барып жолук, анан кыздарым жолукса айтыптыр. Жолотпойм мен аны. Билгениңерди кылгыла. Анан кой дедик, биз баарыбыз билимдүү болсок, ушунча жыл иштеп жүргөн адам болсок, ошол жаш бала менен мушташабызбы? Кой анда сот иштерине кайрылып, ишти жөн жайына мыйзам чегинде чечүүнүн аракетинде бололу дедик. Ошентип анан бул кишинин туура 2 кызы бар да, 2 баласы бар, жашайын деген. Бирок ушул турмушта алардын баарын билими жок 2 уулунун тең. Эпте өз балдарын багып, өлбөстүн күнүн өткөрүп жаткан эле мезгил. Анан колукта деген эле өдүлүй болот да, балдар деген болсо, өзүлөрү квартирада жүрсө, алар кантип батат, аларды көрүп туруп, бул кишине зыяны кейт экен. Мен эми өзүнүн заңгыраган тамың турса, аны мен алдатып ийсең да алардын бир келини колуктулар айтат экен да. Алдатып ийген тамыңызга барбайбыз дейт экен да. Адамбыз да, пендебиз да ыйланайындар. Аны ошентип көчөдө калып көрүнгөн жерде жүрбөсүн деп, улам бирибиз алып кетебиз. 10 күн жакшы турат, анан баягы оюна түшкөн кезде эле депрессияга түшөт. Көчөнү көстөрүп жөнөйт, кой мен барам, башка үйгө барайын. Мен тетиги Павловка Азаматтыкына барайын. Анан көчөдөн жоголуп кетеби деп, жалаң ээрчип карап,
сабырдуулук менен жүрүп атабыз. Анан соттун акыйкаттыгы, элдин жалпы мүддөсүнө турмуш оңолуп баратат, бийликтин акыйкаттыгына жетебиз го. Ушулар көз салып койсо, көзүн түбөгөсүндө өзүнүн үйүнө көчүрүп, анан кийин калган жашоосун улантып кетсе деген оюдабыз. Эми рахмат силерге дагы. Ушул атайын элдин мүддөсүн кабыл алып, туура түшүнүп, бийликке жалпы мындан ары карай турган сот маселесиндеги соттордун мындай адилеттүүлүгү менен угуп туура карап берет деген ишенич менен келген ишибиз. Апага мен уккан эмесмин, бирок апанын мага айткан сөзү бар да, азамат айтыптыр дейт адвокаттарына. Бирөөсү келип айтат дейт. Карган кемпирдин ас калса жашоосу ас эле калды. Нары чуркап, бери чуркагандан кийин эмне кылат экенсиңер? Мен өзүм чоң машина айдайм. Кудайга шүгүр тапканым бар. Мен кимге да болсо акча берип ушуну мен күчүндө калтырып алам деп, ошон үчүн мен да ушул ишти карай турган адамдардан айтат элем да, ушу именно Сокулук районунун сотторундай жана эки судьядай болуп карап, адамдын тагдырын, мүлктүк тагдыр деген чынын айтканда бул адамдын өзүнүн өздүк тагдыры менен түздөн түз байланыштуу болот да. Мүлктүк тагдыр десе эле өзү балдары бар экен, барган жери бар экен, баланча жашка келиптир деп кайдыгер карабайт. Жанагы биздин жакшы Разаков атабыздын айткан сөзү бар да. Бул жанагы өткөндөр даңкталмайынча тирүүлөр баркталбайт. Жанагы баласынын сөзү, ушул сөзү кантип чыкканы мени таң калтырып атат да. Болду эми ал ашып кетсе бир 2-3 жылдык жашоосу калды да. 2-3 жыл соттошсом бүтөт турбайбы? Ага чейин мен берчи тыйынымды берип, өзүм пайдама чечип, нары чоюп, бери чоюа берсем депчи, ошон үчүн бул кишинин тагдырын кайдыгер карабай карап берсе дейбиз да. Мөөнөтүндө, убагында, ишти кайра артка тээп, убара кылбай. Мен биздин коомчулукка кайрылып аткан себебибиз бул кишини айтып атпайбы, башында айткан. Бир гана пенсия менен азыр өзүн камсыздаган адам. Болгону өкмөт берген пенсия менен. Анан мына бул жерде постоянно бөтөлкөсүндө суусун алып жүрөт бул киши сахар. Ошол улам суусун уртап, суусу менен жашап, ушул ар бир киши ушул акыйкат болсо экен деп, жакшы бир оозунан жылуу чыккан кишини ошо көз алдына элестетип, колу башынан бери өп, бутунан бери өптү меле. Мени ушул силер түшүнөт экенсиңер, неберем түшүнбөйт деп, ушул үмүт менен бүгүнкүндө келип отурган апа да. Мен улуу кызымын. Анан апам ошо эки кыздын колунда көбүнчөсү жүрөт. Берки бир туугандарыныкына деле барат, бирок алардыкына көп жүрө албайт да. Анткени апамдын мүдөөсү эле ошол да. Өзүнүн өмүр бою жашап, жанагынтип өздөрү салып, атам экөө баарыбыз ошол жакта чоңоюп өскөн үйүн жанагынтип алдоо жол менен алдырып ийип эле ошол үйүнө эле баргысы келет. Анан туруп эле бир аз жашагандан кийин мен кетем, тияка кетем, бияка кетем, кантип деп эле ыйлап, өзү дагы жалат, бизди дагы жалат кылат да. Анан ого бетер мына 2-3 жылдан бери бул иш козголгондон бери өзү дагы тың эле болчу, мындан да акыбалы да уже начарлап баратат да. Анан ошон үчүн биздин өкүлүбүз айткандай, ошону убагында өзүнүн мыйзамдуулук түрдө жакшылап кабыл алып чечип берсе эң жакшы болот эле. Апабыз азбы, көппү, канча жашайт ким билет. Ошо карып калган кезинде ошонун өзүнүн үйүнө бир жакшынакай жаркылдап жашап, ошо бир кичине жашап калса деген үмүттөбүз да. Өзүнүн үйү баары биздин деле үй болгону менен баары өз үйүндө болбойт экен да. Өзүм үйүмдө ошо жаркылдап, канча күн болсо да өз үйүмдө жашап, ошол жактан бир узап кетсем деп эле ошону эле тилеп отурат да. Ошол менин айтар сөзүм ошол. Урматтуу калайык, калың журт, урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич, урматтуу Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, жалпы эл журт сиздерге кайрылуубуздун себеби биз бул жерде мукактансак дагы ушул иш менен 2023 жылдан баштап 2024 жыл ушу 1 жылдык чейрек 1 жыл болуп калды деп айтсак болот. Иш менен жүрүп, иш боюнча жагдайды толук айтып, анан ушу сиздерге кайрылуу жасап атабыз. Бардыгы акыйкат болсо экен деп, бардыгы мыйзам чегинде болсо экен деп, ушул кишинин өзү айткандай, ушул балдарынын баарын ошол үйүндө төрөп, өзү жолдош экөө ылайдан колу менен томолоктоп салган үйүн бүгүнкү күндө кандайдыр бир өзү 4-класс билим менен мыйзамды билбей калгандыгынан, карлыгынан пайдаланып, алдап, бүгүнкү күндө көчөдө калтырып койгон абал боюнча ишти бир толук көзөмөлдөп берүүңүздөрдү
эгер коомчулук жардам берем дегендер болсо, ал киши кызы дайыма жолду алып жүрөт, нары алып жүрөт, бери алып жүрөт. Мына кызынын мен телефонун айтып коеюн: Иманбаева Чолпон 0701 07 88 10. Ушул кишиге телефон чалып маалымат алсаңыздар болот. Жардам берем десеңиздер болот, түздөн түз жолугам десеңиздер болот. Кайдыгер карабайлы, урматтуу момун мусулмандар.